Аманчылыкта, тынччылыкка көчкөнгө шүгүр айталы. Бүгүн өзгөчө күн. Не себептен дегенде, азыр мисалы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан сыяктуу, Айпери сыяктуу, Мерим сыяктуу кыздарыбыз күрөштү дүйнөгө дүңгүрөтүп атат. Бул тармакта чоң конкуренция бар. Бирок конкуренция бир эле спортто эмес, жүгүрүштө эмес, ат чабышта эмес, интеллектуал чөйрөдө да конкуренция бар. Кээ бир мамлекеттер математикага абдан көңүл бөлүп атат, кээ бир тармактардан Индиялдыга чыгып атат, бир жагынан Кытай, бир жагынан Америка. IT тармагында чоң жарыш бар, азыр билесиздер, илим тармагында. Ушул адабият, маданият тармагында да дүйнөдө жарыш бар. Биз адабият тармагында, сөз тармагында алдыга чыгып жүргөн өлкөлөрдөнбүз. Анткени биз дүйнөгө манасты бердик, эпосты. Биз дүйнөгө канчалаган дастандарды, жомокторду, чыгармаларды бердик. Айтматовду дүйнөгө берген биздин кыргыз адабияты. Анан Кудайга шүгүр, мына бүгүн деле абдан кубанып атам, анткени биз сыйлаган, урматтаган жазуучулар, академиктер, акындар, жаштар, чыгармачыл инсандар, сүрөтчүлөр, режиссерлор, айтор драматургтар отурат бул жакта, кино өнөрүнүн өкүлдөрү отурат. Иши кылып биздин заман залкаларыбыз бет маңдай отурат. Мен ушунчалык кубанып атам. Чоң рахмат улук башыңыздарды кичи кылып келгениңиздерге. Мына Роза апабыз отурат, Айтматова. Аябай кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Надырбек Алымбеков атабыз, академиктер, мына Осмон Ибраимов, Абдыжан Акматалиев өзү баштап келип отурат. Котурмушларыбыз отурат. Иши кылып барыңыздарга чоң рахмат. Бирден атап отурсам бүт залкарлар отурат. Анан бир сиздер менен биргеликте эр отуруп түз кеңешип алалычы. Адабият тармагында дайыма алда жүрдүк эле, чыгармачылык тармакта биринчилерден болуп жүрдүк эле. Дагы деле ошондой элебиз, Кудайга шүгүр. Көрөнгөлүү элбиз, уюткулуу элбиз. Бирок эми ар түрдүү сырткы ички себептерден улам ушул тармак бир аз көңүл бөлүнбөй калды эле. Бирок кийинки мезгилдерде бир аз байкап атам, жандануу болуп атат, мамлекет акча бөлүп берип атат. Ушуга абдан кубанып атам. Анан бүгүн жөн гана ой топтойлучу. Ой бөлүшөлү. Бул жакта протокол жазылат. Тиешелүү мамлекет кызматкерлерден чакырдык. Ошолор менен биргеликте ой топтоп туруп, мындан ары кандай кеткенде кыргыз адабиятын көтөрөбүз. Акын жазуучуларыбыз дагы бир алдыңкы деңгээлге чыгып, эл аралык аброй көтөрүп, эл аралык аренада туубузду бийик желбиретет деген эле ниет. Ошон үчүн барыңыздарга чоң рахмат.